Жашоо жарык, сен бар үчүн аялзат, сен өмүрдүн булагысың аялзат. Жаздын көркү сага окшош асыл зат, сен өмүрдүн чырагысың аялзат. Бүгүнкү көрсөтүүбүздө айымдардын кесипкөйлүгүнө токтолууну туура көрдүк. Андыктан биз менен бирге болуңуздар, ардактуу телекөрүүчүлөр. Дүйнө жүзүн кооздукка бөлөп турган энелердин эбегейсиз эмгек экенин таанууга мүмкүн эмес. Алгачкы тартуу иштерин экинчи төрөтүүнөн баштадык. Арзыкан айым 23 жылдан бери бул төрөтүүндө ара төрөлгөн жана айына жетпей төрөлгөн ымыркайларды жандандыруу бөлүмүнүн башчысы болуп эмгектенип келет. Бул жерден ара төрөлгөн балдар 27-28 жумалык бала. Өпкөсү жакшы жетилбегендиктен бала аппарат аркылуу дем алат. Өпкөсү иштеп, өзүн алгыча дем алып калганда аппараттан чыгарабыз акырында. Бул бала дагы 30 жумалык бала. Бул өз алдынча дем алып атат, бирок аппараттын жардамы менен могул жаңы келген аппараттардын бири азыркы мезгилдин талабына жооп берген аппараттардан. Бул төрөт үйүнө жумуш иштегениме 23 жыл болду. Бөлүм башчы болгонума быйыл 13 жыл кетип атат. Бизге келген балдардын көп эле же оор төрөлгөн балдар, же ара төрөлгөн балдар болот. Ара төрөлгөн балдардын апалары көбүнчө өздөрүнүн акыбалы оор болуп калат. Анан акырын алар кээде контакт байланышка келбейт да, сүйлөгүсү келбейт. Өзүнүн кандайдыр бир үйүндө проблемасы бар, же болбосо балдар менен байланыштуу. Акырын жылуу жумшак сүйлөп атып ыкмасына келтиребиз. Анан ара төрөлгөн балдарды бул жерден метод кеңгуру деп коет. Курсагына жаткызып, апасын аппараттан чыгаргандан кийин ошентип акырын чыгарып беребиз. Кудайга шүгүр, мурдага караганда быйылкы көрсөткүчтөрүбүз жакшыраак. Мен да өзүм атынан, ушул төрөт үйүнүн атынан келе жаткан 8 март майрамы менен жалпы апаларды, жалпы аял затын куттуктап кетер элем. Аял затына биринчиден кааларым энелик бакыт, ден соолук, ушул балдардын бактысына ээ болгон аялдар болуп жүрө берсин. Кыргызстандын жалпы аял заттарын куттуктайм 8 март менен. Үч күн болду дедиңиз, Анан кийин качан чыгасыздар бул жерден? Эртеге чыгабыз. Бул менин 6-чы балам. 6-чы балаңыз, Демек сиз батыр эне турбайсызбы? Буйруса. Алдыда да пландар барбы? Ой, эми насип кылса дагы тура берем. Балалы болушкан эжеси. Мен ушу энелерге биринчиден үй бүлөлүк бакыт каалайм, бактылуу болсун. Ушу балдарынан мээримдүү эне. Ушу жакшылыктарды каалайм. Ошол жерден айымдары төрөтөн кийин чыгарышат. Ымыркайды бул жерге алып келишет. Мынандай комнатабыз бар. Саламатсызбы? Бүгүнкү күндүн эсебинен канчанчы наристени чыгарып атасыз? Бүгүнкү күндүн эсебинен экинчи наристе үйүнө чыгып кетип атат. Экинчисин чыгарып атам. Анан берде канча күн жатышат? 2 күн жатып, 3-чү күнү эгер энелердин, балдардын ден соолугу жакшы болсо чыгып кете беришет 3-чү күнү. 3-чү күнү уже выпискага кете беришет үйүнө. Ал эми бул кызматта иштегениңизге канча жылдын жүзү болду? 23 жыл болду. Абдан жакшы. Анан мына ушинтип ар бир наристени үйүнө чыгарып, ата энесине бакыт тартуулап жүрө бериңиз. Келе жаткан 8 март майрамыңыз менен куттуктайлы. Жалпы айымдарды куттуктап, жакшы каалоо тилегиңизди айтып койсоңуз. Бардык аялдарга ден соолук, ишиндеги ийгилик, үй бүлөсүндө бакыт таалай, бул дүйнөдөгү жакшылыктардын баарын каалайм.
Экинчи төрөтүүнүн акушер-гинекологу Наргиза Маматсеитова бул кесипти абдан ардактаарын жана ар бир наристенин жарык дүйнөгө келиши өзгөчө бакыт экенин кошумчалады. Канчалык кесибим оор болсо дагы терс жактары жок деп ойлойм. Жашоосун медицинага арнаган адам өз ишин жакшы көрүш керек. Айлык аз болгонуна карабай, убактысын көп бөлгөн курмандыкка чабууга да туура келет. Анан мындай кызыктуу окуялар сөзсүз болот. Ошо кичине эсимде калган жолу 8-мартта дежурствода турганда жалаан ошо дежурсам да эркектер өлдү. Ошо эсиме калып калыптыр. Өзгөчө болгон экен. Өзгөчө болду. Ооба. Бизде айымдарда ар дайым керектүү кеңештерди берип келген акушерство гинекология кафедрасы бар. Бат-баттан профсоюзный собраниялар болот. Анан жакшы иштеген профессионалдарды, врачтарды премия беришет. Ошондой бат-баттан бизде поощрение берип турушат. Биринчиден мен ошо айтканым келет айымдарга гигиеналык жактан тазалыкты сакташ керек. Келечекте жаш кезден ойлонуп, анткени кыргыздандын элибиздин келечекти улачуу баатыр мырзаларды, мыкты эне, кыздарды жарык дүйнөгө алып келчү биз болобуз да айымдар. Мен учурундан пайдаланып Кыргызстандын кичинекей кыздардын тараптын эже сиңдилеримди, апаларыбызды, энелерибизди 8-март менен куттуктайбыз келе жаткан. Ар дайым сак саламатта, кырсыктардан, жамандыктардан алыс болушсун, ден соолуктуу болушсун. Ошол эле каалайм. Анан бизге роддомго ошончо көп эле келип төрө беришсин. Ошо бизге абдан ыраазы болобуз ошого. Куттуктайбыз. Мына буюрса кыргыздын керегине жараган чыгаан уулду болуп атыптырсыз. Анда эмесе сизде кандай сүйүнүчтөр? Рахмат, жакшы, буюрса жакшы, сүйүнүчтүбүз, кубанычтабыз. Ушу келе жаткан 8-март майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм сиздердин. Ушу айымдарга да ушу ден соолук каалайм, өмүрүңөр узун болсун. Айымдар жок, эркектер жок дегендей. Кийинки саякатыбыз Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университетине болду. 45 жылдан бери үзүрлүү эмгектенип келе жаткан Наркүл айым буларга токтолду. Араб тили боюнча борбордун ачылганына мына 3 жыл болду. Студенттерге мына бүт жакшы акыркы компьютердик техниканын жардамы менен биздин студенттерибиз кошумча дагы мына башка тилдерди үйрөнүүгө, себеби деген бизде эл аралык жана студенттик мобилдүүлүк деп атпайбызбы? Ошентип мына биздин студенттерибиз менен биздин университетибиз көп чет мамлекеттер менен тыгыз байланышта, кызматташтыкта. Мугалимдерибиз, окуучуларыбыз баары тең мынага конкурстук негизде ал жака барып окушат. Ал жактагы студенттер бизге келип, мугалимдер келип сабак окуп, лекция окуп кетип турган мүмкүнчүлүктөрүбүз бар ушул жерде. Мына көрүп атасыздар, жакшынакай, жарык, канча компьютердик техника менен бул бир эле борборубуз. Ушундай борборлордон дагы көптөгөн борборлорубуз бар. Мынакей жакында эле Индиянын элчилиги тарабынан, Индия өкмөтү тарабынан бизде 2007 жылы Индия, Кыргыз-Индия информациялык технологиялар институту ачылган болчу. Ал жака долбоору 1 миллион деги долбоордо болчу да. Быйыл болсо дагы ошого дагы кошумча жабдык катары дагы Индия өкмөт тарабынан $250,000 атай грант келди. Азыркы турган лабораториялык кабинет жүк көтөрүп ташуучулар боюнча машиналар жана ошондой эле гидрокыймылга келтиргич
элементтери боюнча лабораториясында отурабыз азыр бул жерде. Студенттерибиз ушул жерден билим алып, боркел ар бир экспонаттар менен таанышып, баягы миң жолу канча бир жолу көр деген бар да. Анысы кандай ушул жерде лабораториялык иштер, практикалык сабактар өтүп турат. Бул жердеги жанагы экспонаттардын кээ бирлерин карап көрсөк, жанагы студенттердин дипломдук долбоорунун эсебинде мынакей көпүрөлүү крандын 10 эсе кичирейтилген макети. Бул жерде болсо мынакей консолдуу кран деп коет. Ошол бул жерде жанагы лебедка, же болсо мынакей трубалуу жүк көтөргүч машиналар, ушулардын баарын көбүнчө мынакей студенттер тетиркилүүч элементте мына студенттердин дипломдук иштеринин долбоору да 5 жыл баягы билим алышып, окушуп, анан кийин дипломдук долбоорун жөн эле жасабастан баягы реалдуу дипломдук долбоор деп жаза, ошо биздин дагы кафедрабызга чоң салым киргизип кетишет. Ушул кафедрада мынакей иштегениме мына быйыл 45 жыл болот. Ошол өзүм бүткөм, ушул жерден кесибим боюнча инженер механик. Ушул жерде мынакей окуткан агайларыбызга бир убакта өзүбүз жаш болуп, алардан билим алсак, ошол алган билимдерибизди азыркы келечектеги муундарга берүүгө аракет кылып жатабыз. Азыр мына карап көрсөңүздөр, курулушта канчалык мынакей курулуш акыркы кезде Бишкегибизде, ошондой эле бардык аймактарда баягы курулуш иштери көп жүрүп жатат. Курулуш, механизациялоо, автоматтык машиналарды колдонмоюнча эч бир жүргүзүүгө мүмкүн эмес. Биздин ошо сабактарыбыз ошол машиналардын иштөө принцибин, алардын колдонушун, алардын кандай кылып эсептеп чыгарыш керек, ошолордун баардыгы боюнча биз сабак берип, билим беребиз. Ошол лекция окуганда мен ошо сабагымдын аты жер иштетүүчү машиналар. Алар болсо жер иштетүүчү машиналар жалпы курулуштун көлөмүнүн кээде 5%-тен 80%ке чейин ошол машиналардын жардамы менен үй курардын астында ал жака жанагы негизин даярдашыбыз керек. Жол курууда жолдун алдын даярдашыбыз керек. Ошол машиналар боюнча сабак берем. Жана ошондой эле жүк көтөрүп ташуучу машиналар, жана машиналарды куруунун теге техникалык негиздери деген сабактар боюнча сабак берип келем. Окуу жайда студенттер үчүн көптөгөн жакшы шарттар жана мүмкүнчүлүктөр бар экенин кошумчалады. Жөнөкөй ассистент мугалимден баштап, андан ага окутуучу, андан кийин доцент болдум. Андан мынакей дагы ушу биздин жетекчилигибиздин баягы колдоосу менен биздин университеттин окумуштуулар кеңешинин окумуштуу катчысы болуп 2005 жылдан бери эмгектенип келе жатам. Айта кетсек, бул биз техникалык окуу жай болгондуктан баягы окуп жаткан кезде бул жака жана жаңы келаткан адистерди даярдаш үчүн ошол жана кесипти жакшы билген, ошо кесип боюнча окунуп бүткөн дөрдү баягы бул жака мугалимдик окутуучулук, бизде бул окутуучу деп аталат, окутуучулук кесипке атайын мынакей конкурстун, контракттык конкурстун эсебинде кабыл алынат. Бул жактан эмне айта кетүү керек? Бул жакта мына техникалык окуу жай болгондуктан биз деген баягы бүт дүйнө жүзү менен терең байланышып, жаңылыктарды, жанагы илимдеби, техникадагы ошондогу жаңылыктарды күнүгө, жылыга баягы өсүп атпайбы? Жанагы бул заманбап учурга тиешелүү кылып бергенге аракет кылышыбыз керек. Ошон үчүн биз мындай көп окууга туура келет. Аны болсо азыр өзүңүздөр көрүп атасыздар, баягы интернеттин жардамы менен жана электрондук деги почталардын жардамы менен окуу куралдары, китептер, ошондой эле бизден мурдагы бизге сабак берген окумуштуу агайларыбыз, эжелерибизден алган билимдерибизди ошол азыркы өсүп аткан окуучуларга берүүгө аракет кылабыз да. Эненин таманында бейиш деп атпайбы? Ушул жаз келген күнү ушу майрамды көпчүлүк үй бүлө, эл баардыгын жакшынакай маанайда тосуп алышат. Чын эле көпчүлүк түйшүк мынакей аял затынын жардамы менен бүтөт да. Ушу аялдарга биринчи кааларым эле ушу үй бүлөлүк бейкутчулук, аманчылык, иштериндеги ийгилик, биримдик, элибизде тынччылык болуп турса, ар бир эненин жүрөгү да тынч. Баары тең ошо кайсы жерде болбосун өсүп ошо балдарына жакшынакай тилектерди бергиси келет. Ошо бизде да мынакей аялдар кеңеши бар. Ошол кеңешинин мүчөсү болуп эсептелем мен дагы. Бизде дагы жакшынакай мынакей окумуштуу эжелерибиз бар, окумуштуу жакшынакай өсүп келаткан кыздарыбыз бар. Баары тең илимге умтулушуп, билимге умтулушуп, өздөрүнүн жүрүш турушу менен ушундай үлгү боло турган эжелерибиз бар. Анда эмесе баардык мынакей ошолор менен ошондой эле жалпы Кыргызстандагы энелерге, эжелерге, сиңдилерге ошондой жакшылык, ийгиликтерди каалагым келет.
Жол коопсуздугун көзөмөлдөгөн майы кызматкерлердин көпчүлүгүн мырзалар түзөт эмеспи. Ал эми мырзалардан кем калышпай иш алып барып келе жаткан айымдар дагы бар. Алардын бири бүгүнкү көрсөтүүбүздө. Саламатсызбы, патрульный милиция Сейдахматова. Документтериңизди берип коюңуз. Сиздин нарушенияңыз жол эрежесин бузгандыгыңыз үчүн токтоттум. Сиздин жол эрежесин 13.1 пункт 235 статьясындагы эрежесинде жол биринчи бурулган, оң жакка бурулганда пешеходду адамдарды өткөзгөн жоксуз. Жөө жүргүнчүлөрдү өткөзгөн жоксуз. Макулсузбу? Көрдүңүзбү өзүңүз пешеходду? Бул жактан жөө басып келаткан пешеходду байкадыңызбы? Ошол негизинде азыр мен протокол түзүп берем, административный протокол нарушениясына карап туруңуздар, азыр мен жазып берем. Сегодня 20. Бул жерден пешеход жок Биринчи болчу деп, анан кийин мен кой бердим деп Анан атат. кайра кой бердим деп атат. Проживаете где? Улица какая у вас? Ленина 2, да? Работаете? Не работаю. Временно не работаете, да? Вот, пожалуйста, техпаспорт возьмите. Время сейчас. 12:32, да? Чуски? Куда отправить ваши права? Кан. В Кант, да? Да, Чуски. Чуски же, да? Да, да, да. Все. Пожалуйста, в 3 местах роспись поставите. Пожалуйста. И здесь, пожалуйста, ИСК Кан отправлен ваши права. Здесь, да? Да, да, да. И, пожалуйста, с протоколом ознакомлен и согласен здесь. Укажите ваше объяснение здесь. Что написать? Ознакомлен и согласен. Согласен? Пожалуйста. Все. Штраф 1017 сом. 1017 сом. Сейчас сколько будет там? Вот, пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения. Счастливо. До свидания. Аркасында кызылга чыкты. Бул азыр мойнуна албайт. Бул айдоочу кайсы жол эрежесин Бул айдоочу келе жатып, оң жактан кызылга чыгып, анан ремень тагынбай келатканга байланыштуу ошон үчүн тосуп жатып. Азыр эми бул өзүнүн жол эрежесин бузганын мойнуна алат болду экен, биргеликте күбө болобуз. Ардактуу телегөрүүчүлөр. Саламатсызбы, патрульный милиция Сейдахматова. Документтериңизди берип коюңуз. Жакшыбыз. Сиздин нарушенияңыз статьясынын 233 статьянын пунктун 206 пунктун бузуп койдуңуз. Кызылга чыгып келатасыз, оң жакка бурулуп келатып. Документтериңизди берип коюңуз. Сиз азыркы убакта праваңыз айдоочулук күбөлүгүңүз жок айдап жүрөсүзбү? Бул законго болбойт экен, туура келбейт экен билесиз, э? Ачкычыңызды берип койсоңуз, анткени сиз бул ачкычты айдоочулук күбөлүгүңүз жок болгондуктан мен айдап барганга укугум бар. Бул айдоочунун айдоочулук күбөлүгү жок экен. Ошол себептен унап токтотуучу жайга алып барабыз. Бул айып пул канча болот ошондо? Айдоочунун күбөлүгү действительно бар болуп тастыкталса, анда 500 сом төлөнөт. Эгерде тастыкталбай жок, вообще жок болсо, анда 5000 сом төлөнөт. Кесибиңиз өзүңүзгө жагабы? Бул кесипти мен тандап алгам негизи бул мен кичинекей эле кезимен ошо милиция болом деп аябай эме эңсечүмүн. Ошол мечтама жеттим десем жаңылышпаймын. Бул кесип мага абдан жагат. Негизи могу биздин көрүп аткандай эле могу биздин Бишкек шаарында абдан машина көп бизде. Ошол жол эрежесин бузуп, баягы тартипти сактабагандарды мен абдан токтотуп алып, ошо наказание кылганга аракет кылам. Ошо жол эрежесин сактаганга, ошо жол эрежесин сактабагандыктан көп кырсыктар көп болот бизде. Ошол үчүн мен ошо жол эрежесин сактаганга баарын айдоочулуктарды баарын чакырат элем. Жол эрежесин сактагыла, бузбагыла демекчимин.
кесибиңиздин оң жана терс жактарына токтоло кетсеңиз. Бул кесиптин оң жагы баягы жол эрежесин бузбаганга баягы көп мүмкүнчүлүктөр болот, бирок баягы шартка байланыштуу көбүнчөлөр баягы жол эрежесин сактабайт. Оң жагы деле бар, баягы водительдер көбүнчөсү баягы жол эрежесин сактап, жашынакай айдап, көп кырсык болбогонго аракет кылган водительдер бар. Ошон үчүн мен абдан кубанам ошо жол эрежесин бузбагандарга. Терс жагы мына баягы көп нарушение кылып, документтерди үйүнө унутуп коюп, же болбосо мас абалында айдашып, баягы же жөө жүргүнчүлөрдү өткөзбөй, баягы жаман жактарын да көрсөтүп койгон айдоочулар көп бизде кездешет. Жакшы. Мына өзүңүз эле көрүп тургандай, мына бул водитель мына жөө жүргүнчүлөрдү кое берген жок. Саламатсызбы, патрульный милиция Зейда Ахматова. Документтериңизди берип коюңуз, айдоочулук бөлүмүбүздө жасап турган автомашинанын документтерин. Сиз жол эрежесин оңго кайрылып жатып, жөө жүргүнчүлөрдү кое бербей койдуңуз. Макулсузбу? Байкадыңызбы жөө жүргүнчүлөрдү? Эмне себептен кое бербей койдуңуз? Алысыраак болчу. Алысыраак? Жетишейин дедиңизби? А сиз биздин баягы жол эрежесинде жазуусун билесиз да, 13 пунктта биринчи оңго кайрылганда, пешеход уже басып келатканда сиз токтоп кое беришиңиз керек. Туура айтасызбы? Ошол себептен сизге протокол түзүп берейин административный кодексинде. Айым болгон соң үй бүлөнү, анан жана карьераны экөөнү бирдей алып кетиш абдан татаал. Өзгөчө бул кесипте. Сиз ушул эки жакка тең кантип жетишесиз? Бул негизи эки жакта алып жүрүш абдан кыйын аял үчүн, айым үчүн деген. Анткени мен өзүм баягы турмуш куруп, азыр үй бүлөлүмүн, 3 уулум бар, жолдошум бар. Жолдошум тоже милиция Аламединский РОда ага эксперт болуп иштейт. Ошо эки жакта алып тең таймашканга мен абдан аракет кылам. Ошо эки жакты алып жүргөнгө абдан тырышам. Негизи мен өзүм ойлойм, үй бүлөдө дагы, жумушта дагы баягы тең алып, тең салмактуу алганга абдан кубанычтамын. Үй бүлөгө барганда дагы 3 балам келсе дагы аларды эркелеткенге жана даамдуу өзүмдүн колум менен тамак жасаганга дагы жетишем. Жолдошумду да караганга жетишем, жумушумду дагы так аткарганга дагы абдан жетишем. Ошон үчүн мен абдан кубанычтамын ушул жумушта, ушул кесипте иштеп жүргөнүмө абдан кубанычтамын. Ушу келе жаткан 8-март майрамыңыздар менен ушу улуу апаларыбызды, энелерибизди, эжекелерибизди жана сиңдилерибизди чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Ошо кыздарга, айымдарга кааларым чын ден соолук, өмүр узун, бакубат, талайлык, ак калпак каалайм. Бактылуу болуңуздар, сулуу айымдар. Постоянно эле ар дайым сулуу болуп жүрө бериңиздер. Ден соолугуңар, өмүрүңөр узун болсун. Ушу 8-мартта эмне жакшылык болсо, ошонун баарын силерге каалайм. Оорубаңыздар эч качан. Кыргызстаныбыз аман болсун, тынчтыкта болсун. Ошо баардык айымдарды дагы 8-март келе жаткан майрамыңыздар менен куттуктайм чын жүрөктөн. Кийинки сапарыбыз авто мектебинде уланды. Бул мектепте көп жылдардан бери талыкпай эмгектенип келе жаткан Нургүл айымдын айтымында, ушул жылдар аралыгына чейин иш тажрыйбасында автоунаага кызыгып, өтө шыктуу жана жөндөмдүү айымдар бар экенин да кошумчалады. Биринчиден эми унаага отурганда, биринчиден даярдык ордун даярдашыбыз керек, сиденияны даярдашыбыз керек. Именно курсантка удобный болуш керек. Отуруп айдаганда ыңгайсыз болбой тургандай. Биринчи сиденияны оңдоп аласыз, астында оңдой турган жери. Бутуңузду педальга коюп көрөсүз, рулду кармап көрөсүз, жакшы жетип атсаңыз. Сиденияңыз, белдериңиз жакшы эле талбай эле удобный болуп атабы? Энди сидениядан кийин могу күзгүлөрдү, обзорный күзгүлөрдүн баарын даярдайбыз. Арт жактагы келаткан уналардын баардыгы толугу менен ушул күзгүдө көрүнүш керек. Эки капталда күзгүлөрдү дагы оңдоп алабыз. Андан кийин ременди тагынабыз. Эми машинаны жүргүзөбүз. Кесибим жагат. Ар бир адам
ар бир кесипке келгенде баягы өзүнө жактырган, баягы жүрөгүнө жакын нерсени таап, баягы ошону иштейт эмеспи. Анан кесибим абдан эле жагат. Эч кандай опыту жок, тажрыйбасы жок айдоочуну отургузуп, башынан баштап баардыгын үйрөтүп, анан кийин деле уже көчөдөн айдап жүргөнүн көрсөң, аябай сыймыктанасың. Анан жаккан үчүн ушу кесипти тандап ушуда келатам. Колуман келишинче жакшы тажрыйбалуу айдоочуларды чыгарганга аракет кылып келатам. Эми мен мындай кесипте иштейм деп деле ойлогон деле эмесмин. Мен бир тууган эжекем ушул школго иштеп калышып, анан булар айым инструктор иштеп атабыз деп айткан экен, жалпы курстун баардыгына. Мен эжекем мени предлагать этет, мен сиңдим ушундай көп жылдан бери машина айдап жүрөт, опытный деп. Анан ошо эжемдин айынан эле келип калгам бул жака. Негизи вообще мындай кесипте иштейм деп ойлогон деле эмесмин да эч качан. Анан өзүм сиңдилеримди, инилеримди үйрөтө эле жүрчүмүн. Менде ошол неме бар окшойт да, өзүмдөчү дээримде бар окшойт, ушул кесиптин бир навыктары бар окшойт. Анан ушундай келдим, ушул кесипке жакты, абдан эле жагат. Ошентип эле иштеп жүрөбүз бул кесипте. Оң жактары жана айтып кеткендей эле өзгө келген окуучуларды жакшы окутуп, кийин бизди аркасында биз сөз болуп калбай тургандай кылып үйрөткөнгө аракет кылабыз. Оң жактары ошол эле деп ойлойм. Биздин кол астында чыккан окуучуларыбыз жакшы айдоочу болуп, эч кандай эрежени бузбай айдап жүрсө, бизге оң жактары ошол эле болуш керек. Биз деле аларды көрүп сыймыктанабыз. Биздин окуучулар ушундай айдоочу болду депчи. Анан эми терс жактары деле көп эле. Терс жактарында көбүнчө биз психолог болуп кетишибиз керек. Ар бир окуучунун психологиясы ар кандай. Ар бир окуучу менен ар кандай способторго салып алып үйрөткөнгө аракет кыласың. Адам психологиясынан зависит этет. Эми адам шыгы болгондору бар, анан шыгы болбогондору бар, көбүрөөк окугандары бар, анан азыраак окугандары бар. Эми ошондой эле ар бир адамдын өзүнөн эле зависит этет. Эми терс жактары эле ошол, ар кандай кырдаал коркунучтуу убакыттар болуп калат. Курсанттын коркуп кетип, рулду туура эмес буруйуп, же болбосо тормоздун ордуна газды тебе берип, ошондой учурлар болот. Эми терс жактары ошолор эле деп ойлойм. А так оң жактары көп го биздин кесипте. Эми жалпы Кыргызстан аял затын ушу кирип келген 8-март эл аралык майрамы менен куттуктайм. Энелерибиз, эжелерибиз, кыздарыбыз, сиңдилерибиз бар болсун. Ушулардан жүзүнөн жылмаюу кетпей, энелик жана үй бүлөлүк бакыттын үстүндө эле бактылуу аял заттарынан деле болуп жүрө берсин деп каалап кетем. Сен адамсың, сен асыл зат аялсың, атың аалам кезген, сен энесиң азап чегип, бапестеп бала баккан. Сен энесиң каалоосун таап кар күйгүзүп, очоко казан аскан. Бардыңыздарды келе жаткан 8 март майрамыңыздар менен.